ата энем удаа өтүп кетти бул жашоодон. Бир тууган агам бар эле, ал киши да өтүп кетти. Кыймылсыз болуп калдым да. Жатып алып да намазымды окуй бердим. Кеңешип калдык да эмне тамак жейли десек, эчтеке жок экен, пияз менен майдан башкачы. Ошо шүгүр ошо май менен пияз бар биздечи. 3 жашымда ушул оору катуу күч алды да. Негизги багытыбыз ушу майыптуулугу бар адамдардын чечилбей жаткан маселелерин бийлик менен биргеликте чечүү. Мен атым Алтынбек, Кабаев Алтынбек. Кемин районуна караштуу Алмалуу айлык бүтүндөгү Алмалуу айылында жашайм. 45 жаштамын. 7 баланын атасымын. Биринчи топтогу майыптуулугум бар. Аллах Тааланын жазганы тагдыр ушул экен. Ага чейин ден соолугум жакшы болчу. Спорт менен машыкчымын. Күрөштүн эркин күрөш түрү менен. Анан кийин 23 жашымда ушул оору катуу күч алды да. Бирок Аллах Таала ушундай мээримдүү зат. Мен ден соолугум алган күндө дагы бирок мен жашоом алхамдулилла дин берди. Жакшынакай келинчек берди. Балдарым берди, кыздарым берди, жакшы жамаат берди, досторду берди, тааныштарым берди дегендей. Биз жашоодо көп нерсени баштан өткөрдүк, жакшыны да көрдүк, жаманды да көрдүк. Ушул жашка келгенчечи. Ата энем удаа өтүп кетти бул жашоодон. Бир тууган агам бар эле, ал киши да өтүп кетти. Ден соолугум алынды. Бирок ошенткен күндө да мен башым жерге салган жокмун да. Алхамдулилла. Мен мамлекетибизде майыптуулугу бар адамдардын укугун коргоп жана талам талашы боюнча Дымычал Оозу коомдук фондунун директорумун. Негизги багытыбыз ушу майыптуулугу бар адамдардын чечилбей жаткан маселелерин бийлик менен биргеликте чечүү. Себеби биз ар бирибиздин өзүбүздүн майыптуулугубуз бар. Мен менен Кыргызстан боюнча 7 областтын ар бир областта бирден координаторлор бар. Ар бир райондо кураторлор иштейт. Баягы баарынын майыптуулугу бар, же болбосо майыптуулугу бар балдарды баккан эне аталар да. Себеби бизге өзүбүзгө тааныш, биз жеринен түшүнөбүз бул маселелерди кандай чечиш керек экенинчи. Себеби баягы оорунун кадырын соо билбейт дегендей, биз өзүбүздүн маселебизди өзүбүз жакшы түшүнөбүз да. Анан кийин негизги жумуш соцсеттер менен иштейбиз. Себеби майыптуулугу бар адамдар ар бир баса албайт, бир жака жете албайт да. Басыш мына передвижение кыйыныраак да. Ошол себептен Facebook баракча, Instagram баракча, WhatsApp группалар бар. Ошолор менен иштейбиз. Анан кийин майыптуулугу бар адамдардын үнүн бийликке жеткиребиз. Мен 23 жашымда оору мындай уже прогресс болду да, уже күч алып катуулап баштады. Ошол 23 жашымда төшөккө такыр жатып калдым. Кыймылсыз жатып калдым да. Эми оору катуу болгондон кийин башында баягы көп моюн бербеген аракет кылат экенсиң, бирок бара уже көнөт экенсиң да. Көнүп баштайт экенсиң. Ата энем жаныма болду. Бир туугандарым, анан келинчегим жанымдан кеткен жок. Ошондон бери мына азыр 45 жаштамын. 22 жыл болду ушу оору менен күрөшүп келатам десем болот да. Эми күрөшкөндө кандай уже биздин медицина ушундай таянак чыгарып койгон. Бул оорунун айыгуусу жок депчи. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, шифасы жок оору берилбейт дейт. Ар бир оорунун шифасы бар дейт. Ошол себептен мен Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан сөзүнө толук ишенем. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, шифаны издегиле дейт да. Шифа кайда десе, шифа адамдардын колунда дейт. Мен дагы ошонун аракетиндемин, иншалла, үмүтүм бар. Мен төшөктө узак, монда төшөктө сулк этип жатып калганым жок, бирок кыймылсыз болуп калдым да. Ошондо дагы баягы өзүм аракет кыла бердим. Жатып алып да намазымды окуй бердим. Баса албай калдым, ошондо келинчегим жөлөп, таяп, кептеп, ушундай күндөр өттү. Коляскага да отурдум. Андай күндөрдө өттү, бир канча десем, бир 7-8 жылдай катуу, өтө катуу акыбал болду да менде, конкретно. 7-8 жылдай мындай психологиялык жактан да жабыркадым. Аябай, бирок Алланын жардамы менен
жолдон тайган жокмун. Эң негизгиси мен намазымды таштаган жокмун да. Жатып алсам да окуй бердим, дара таба болсом таямым менен намазымды окуй бердим, Аллахка дуа кыла бердим. Өзүмдүн ыйманымды сакташ үчүн дуалга дават бердим. Сыртка эптеп чыксам таштарга, чөптөргө дават кылып Алланын улуктугун айтып ушинтип өзүмдүн ыйманымды сактап ушинтип жүрдүм да. Коомдук иштерге кандайча аралашып калдым. Негизи мен аябай мындай орой сөз менен айтканда делечи, аябай кекенчимин да. Кекенип жүрчүмүн. Мен кичине басып, кыймылдап калсам эле мен майыптуулар адамдардын укугун коргойм депчи. Сөз башыман өттү да мен элементарно пенсия мага тиешип эле пенсияны ала алчу эмесмин да. Мага ар кайсы жылтан айтып болбойт, андай бир справка үчүн кечке жүрөсүң, же ал жака жете албасаң эмне кыласың? Ушундан анан кийин мен ошо намыс менен баягы аябай катуу ачуу менен, ызам менен жүрүп анан кийин Токмок шаарына барып жашап, ошол жактан анан кийин баягы коридор ачтым десем болот да. Себеби бул биякта айылдамын, биякта кичине азыраак болчу да. Ар бери басып кыйналып. А Токмокто кеңирээк да, баягы таксилер бар, жете туруп Бишкекке да жакын. Бизде Алмалы айыл өкмөтүндөгү жергиликтүү кеңештин депутатымын. Эл өзү ишеним көрсөтүп, эл өкүлү болуп шайлагандан кийин мен өзүм билем эмне жумуш жасашым керек экенин. Элдин үнүн алдыга алып чыгып чечилип жаткан маселелерин биргеликте бийликке жеткирип, анан мыйзамды аттабастан, ынтымак менен депутат эмне бул эл өкүлү баягы бийлик менен карапайым элдин ортосунда көпүрө да. Ошондой багытта иш алып барабыз. Андан тышкары Кемин ынтымак коомдук бирикмесинин жетекчисимин. Кемин ынтымак коомдук бирикмеси бул Кемин району боюнча иш алып барабыз да. Биздин уставда ошондой каралган. Баягы эле социалдык жактан жаралган маселелерди, жетим жесирлер, аз камсыз болгон үй бүлөлөр, ТЖС деп коет, баягы жалгыз жашап калган кар картаңдар, ушунун баарын баягы Кеминдин элинин арасында көпчүлүгү Кеминдин жигиттери, кыздар бар. Баягы жүрөгүндө өртү бар. Мен Кемин үчүн кызмат кылам деген баягы патриоттук сезими бар адамдар жыйналып алып, ушул ишти алып барабыз. Мен Алтынбектин досу болом. Көп жылдан бери доспуз Алтынбек менен. Бу досубуз деле ошол азыр бу иште дүйнөнү ойлобостон эмне өзүнүн элдин эмесин ойлоп жүрөт да, элдин коомчулуктун элдин немесин көтөргөндү ойлоп жүрөт. Көбүнчө эл деп эл үчүн жанын берген адам да досубузчу. Алла разы болсун досубузгачы. Ушу мындай адамдар аз да, негизи эле аз. Азыр көп жерде карасаңыздар, бүт дени соо адамдарды көтөрөт, а бул досубуз ушу мүмкүнчүлүгү чектелген, ушу майыптарды, инвалидтерди ушу жатып алып, бичип, жатып алып, бүт баардык операцияны жатып алып кылган адамдардын баарын мүмкүнчүлүгүн өйдө жарыкчылыкка алып чыгайын деп болгон күч аракетин жумшап жүрүүдө досубуз. Аллах Таала ар кандай сыноо берет, бирөөнө байлык берет, бирөөнө бийлик берет, же бирөө вообще эчтеке бербей коет, ушундай да. Бирок сабыр кылып jutуш керек. Аллах Тааладан дуа кыла бериш керек. Эмне деп айтылам? Болгону жалгыз жаратуучубузга кайрылыш керек. Себеби ал Аллах Таала жалгыз жаратуучу болгондон кийин бизден жакшы билет да. Анан аракет кылыш керек. Адам өзү жата бербей аракет кылыш керек. Сөзсүз түрдө, мисалы мен жашоомдо жанагындай кыйынчылыктар болду деп атпайм, анан мен аракеттин үстүндө болдум да, жатып алган жокмун. Дуа кылдым, дуанын аркасында аракетке өттүм. Эң биринчи айттым, катуу эч нерсеси калбай калдым деп айттым го, эч нерсеси калбай калып, ушул жерде отурабыз, келинчегим, мен, улуу балам, анан үйдө карындашым бар. Эми жээним да, карындашым да, биздин колдон чоңойду да. Үйдө эчтеке жок экен, анан келинчегиме айтып калдым. Кеңешип калдык да, эмне тамак жейли десек, эчтеке жок экен, пияз менен майдан башкачы. Бирок жүрөгүм аябай катуу тийди, бирок билискен жокмун да. Дедим, шүгүр дедим. Ошо шүгүр, ошо май менен пияз бар биздечи. Ошону жейбиз дедим. Алхамдулилла ошону жедик. Анан кийин катуу намыстандым бир жолу, ошо бир жора жолдоштордун бир
жиналышына барып отуруп ошол жерден анан кийин бир бала биз уже үйгө кетиш керек болуп атты, караңгы түн ортосу кетиш керек болгондон анан бир бала мына машинасынын терезесин ачпай туруп эле анан кийин мен чыдап койчу үйгө десем карап туруп күлүп алып кетип калды менчи. Ошол жерден анан катуу намыстандым да менчи. Анан Аллага дуа кылдым, Алла, мени бирөөгө муктаж кылба депчи. Мени жаратылган заттарга муктаж кылба Алла дедим. Анан кийин Аллах Таала бир мас күч берди. Көк мас күч. Аны жердеги анан бир кичинекей мындай дүкөн. Камок деп коет го жана ошону айылда ошону ачтык. Анан ошондо айлантып алхамдулилла азыр жакшы жетишкендиктерди айтайын дегеним, аракет кылыш керек ар бир адамчы. Мен майыптуулугум бар, же болбосо мен ушундай бир кырдаалга кептелип калдым, же болбосо үй бүлөсүн ажырашып кетти, ар кандай да ошондо жата бербеш керек да, аракет кылыш керек. Анан туура шарияттын негизинде карап туруп аракет кылыш керек да, ошондо жакшы болот. Адамга кыйынчылык келгенде жанагы бир мисал бар го. Көлөкө сымал дегенчи. Жалына жүрө берет го, мындай күн тийип турганда көлөкө жалына жүрө берет да. Анан караңгы жерге келгенде көлөкө жок болуп кетет го. Ошол мисал туптуура да. Себеби сен бардыгы сенде, менде болгон шайма-шай баары теңчи. Ошол жерде жанымда кишилер толтура болчу. Ой, достор деген жаш кезим толтура, жаным üzülбөйт. Тегеректе болушат. Анан мен ушул акыбалга келгенде азыр ал досторум эч ким жок. Жок болуп калган да. Ата энем, бир туугандарым, анан кийин келинчегим дайыма да, жанымда алхамдулилла. Ушундай болот экен да, башкалар жок, сен баягы бир келет, эки келет акыбалын сурайт, андай болду ар ким өзүнүн жашоосунда. Таштабай турган ушуларды. Келинчегим Казакстандын жараны, аты Гүлзира. Алхамдулилла, Аллах Таала билет да. Нике кайып. Себеби бизде бул дүйнөдөн акыретте бирге болуш максатыбызчы. Ошол да. Мен таштап кеткен жок. Себеби азыр баары тең эле баягы материалдык жактан эмеспи, элдер азыр үйлөнөрдө баягы расчет менен үйлөнүп турбайбы бир. Мындай кийин жашоом кандай болот, байлык бийлигин карап, жок андай эмес. Аллах Таала бизди ушундай кошкон. Келинчегим да сабыр кылды. Жутту далай кыйынчылыктарды. Биз кыйынчылыктардын баарын көрдүк. Мен айтып атам, мен мисалы төшөктө жатып калганда, эми аны жакшыруу эмес, көп кыйынчылык бар да, ошонун баарын тең келинчегим көтөрөт да, башка ким көтөрмөйлү мени. Ошонун баарына сабыр кылды. Эми азыр алхамдулилла Аллах Таала балдар берди. Анан 7-чи кыз жок болот экен, кыз берди. Алхамдулилла. Акырындан Аллах Таала жакшы жетишкендиктерди эшигин ачып атат. Аллах Таала шүкүр. Миң мертебе ыраазычылык кылам. Ушундай жолдошум барына мен бунун оорусу менен намыстанбайм. Мен даже керек болсо өзүмдүн бир туугандарым арасында деле үгүт болгондо, бул ушинтип коляскага отуруп жатып калган малдарындачы. Тиги эмне кыласың, тиги оорулуу болуп калса депчи. Мен бул Алтынбек менен үйлөнгөн кезде Алтынбек жашынакай эле, түп-түз баарына эме болчу да эми. Анан мен буну кантип чыдап кетмек элем, ооруп калды деп чыдап кетишим мага, мен андай жүрөгүм чыдамак эмес. Мен өкүнбөйм, что мен ушу Алтынбекке тийгениме. Наоборот, мен Аллага ушунча эме ыраазычылыгымды айтам. Мен ошо Алтынбекке тийип, ошо мен динди тааныдым, алхамдулилла. Мен бир жолу мындай болду. Аябай катуу акыбалга келдим, анан айылдан эч нерсе болбой жатып калдым да. Эми акчам деле жок. Анда мен даже мага мамлекет пенсия чыгарып бербей койгон. Ишенесизби, пенсия бербей коюшкан мага, сага болбойт депчи. Анан кийин эжемдер үйгө барып эле келинчегим чалат, телефон чалса, кел эле бияка алып келсе, гемоглобин 24-кө чыгып калыптыр да меники. Анан кийин 24-кө чыгып калып, бияка Фучика больницага алып келдим. Мен до сих пор аякта историям бар меникичи. Врачтар муну эмне алып келдиңер дейт, не жилет сон депчи. Бул жашабайт, муну эмне алып келдиңер болдум. Даярдап бергиле дегендейчи. Анан кийин мен эметтим.
бир врач айтып эле ошону менин көзүмчө ошону айтты го дегенде мен да айттым, доктор дедим да, эсимде бар да, мен ошондо канча балам бар эсимде жок, мен мынча балам бар дедим да, мен еще мен кыла элек жумушум толтура дедим, мен Алланын динин жеткиришим керек элдерге дедим да, мен жашашым керек дедим. Ошо угуп алгандан кийин жаман болот экен да, кетип калдым. Бирок Аллах Таала андан бери канча жыл өттү, сүйлөштүрүп атпайбы бизди, Аллах Таала кадыр, Алла билет да. Акыйкатта Аллах Таала чечет да. Аллах Таала себеби ал алим деп атпайбызбы? Аллах Таала билүүчү да, бизден жакшы билет, бизге эмне керек, кандай керек, канча керек экенинчи Алла билет. Анан кийин Аллах Тааланын дайыр аль-муджиб дейбиз, Аллах Таала дуалар кабыл кылат дейт. Биз болгону Алладан дуа кылып сурайбыз, Алла чечет да. Алла чечет себеби Аллах Тааланын өзүнүн убадасы бар да. Мага дуа кылгыла дейт да, мага дуа кылгыла дейт. Дуанын аркасында маселе чечилет. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, мусулмандын куралы бул дуа деп атпайбы? Ошол дуанын аркасында маселе чечип алабыз биз иншалла. Аллах Таала адилеттик калыс да. Бизди мындай бейчекке калтырып же болбосо көзөмөлсүз калтырып койбойт. Чечүү жолу Алла бизден жакшы билет.